Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ош ТВ каналында эл сурасын программасы. Биз түз эфирдебиз. Аны мен Фируза Ашымбаева алып барам. Биз бул программада коомдогу болуп жаткан көйгөйлүү жана актуалдуу маселелерди алып чыгабыз. Бүгүн биз шаар күнүнө карата, деги таарак айтсак, Ош шаарынын күнүнө карата кандай иш-чаралар болот, деги эле бир жыл аралыгында Ош шаары кандай өзгөрүүлөргө дуушар болду. Дал ушул теманын аралыгында сөз кылабыз. Эгерде сиздерде Ош шаары боюнча кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, 276-52 номуруна байланышка чыксаңыздар болот. Албетте бизге келген коноктор бар, сиздерге жооп берүүгө аракет кылат. Анда эмесе биз конокторубуз менен тааныштырсак, Салтанат Аманова, Ош шаардык мэриятынын социалдык өнүгүү бөлүмүнүн башчысы. Саламатсызбы эже, бүгүнкү студияга кош келипсиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Ош шаарынын мэриятынын шаар куруу жана муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы Алтынбек Пирматовду дагы конокко чакырдык элек. Эмнегедир кечигип жатат. Эфир бүткөнчө келип калса, сөзсүз түрдө сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет деген үмүттөбүз. Эфирге келет деген жакшы үмүт менен отуруп туралы. Эже, убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн сизге алгач чоң рахмат айталы. Биз жогоруда айтып кеттик, мынакей шаар күнү дагы келе жатат. Сиздерде чоң даярдыктар жүрүп жатса керек, деги эле телекөрүүчүлөр менен түз эфирде шаар күнүнө кандай даярдыктар жүрүп жатат, биз шаар күнүндө эмнени көрө алабыз? Дал ушулар боюнча сүйлөшүп кетсек, айтсаңыз, кандай даярдыктар жүрүп жатат? Рахмат. Биринчиден, конок кылып чакырганыңыздар үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздин сурооңузга жооп берсем, азыр көптөгөн биздин шаардыктарыбыз, ошондой эле шаарга келген конокторубуз күтүп жатышат. Жылдагыдай эле 5-октябрь күнү Ош шаарынын күнү белгиленет. Чоң даярдыктар бир айдан бери жүргүзүлүп жатат. Бул боюнча кеңири маалымат бере кетсем, эртең менен саат 10дон баштап биздин борбордук аянттан тарта мына Нур мейманканасына чейин бизде бир топ иш-чаралар белгиленди. Башында эле мына биздин Өчпө сот мемориалдык комплекси жагында Ош Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору катары Түрксой тарабынан атайын наам алып, 2019 жыл ичи бир топ 25ден ашыкча эл аралык иш-чаралар белгиленген. Анын 22 эл аралык иш-чарасы өттү, өзүңүздөр билесиздер. Ал эми мына шаар күнүнө карата дагы биздин 2 чоң эл аралык деңгээлдеги иш-чарабыз белгиленип турат. Бул 3 октябрдан башталат, 4 октябрь ачылышы болот. Бул түрк элдеринин 8 мамлекеттин ичиндеги фото сүрөтчүлөрдүн съезди өтөт. Ош шаарында белгиленди. 17ге жакын конокту күтүп отурабыз. Ошту туризмди өнүктүрүү боюнча эң ыңгайлуу шаар катары көрсөтүү үчүн аябай бизде ыңгайлуу аянтча түзүлүп турат. Ошондуктан пайдаланып калуу биздин негизги максатыбыз. Ошондой эле Түркия элинин белгилүү ырчысы Ашык Вейселдин баракесине карата 8 мамлекеттин ырчылары чакырылып жатат. Аларды да күтүп жатабыз. Мындан сырткары 3, 4, 5 күнү ушул эл аралык деңгээлде Турксойдун иш-чаралары белгиленди. Ал эми 5 күнү адаттагыдай эле жыл сайын өткөрүлүп турган иш-чараларыбыздын бир катары саат 10до мемориалдык комплекстин алдында, Өчпө сотунун алдында, Ош Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору аталышындагы биздин курулуш тармагындагы Ош шаарынын келечегин кандай кылып элестетебиз, архитектуралык дизайнын кандай кылып элестетебиз, 3000 жылдык тарыхы бар шаарды туризмди өнүктүрүү максатында. Ошондой эле азыркы курулуп жаткан курулуштардын аягына чейин 2020 жылга чейин кандай болуп аяктайт, ошондой эле биздин жакынкы 10-20 жылдыкта архитектуралык дизайн кандай өзгөрөт, ошол боюнча аябай кызыктуу көргөзмө коюлат. Ошондой эле биздин Изюм ресторанынын аянтынан баштап биздин негизги аянтка чейин гүл көргөзмөсүнүн жарманкесин уюштуруп жатабыз. Өзүңүздөр билесиздер, Ош шаарынын 5 бренди аныкталган 3 жыл мурун. Ошол Ош шаарынын брендинин бириси бул гүлдөгөн Ош шаары. Ошол себептен бүт гүл сүйүүчүлөрдү, гүл сатып алуучуларды жана кызыккан биздин шаар тургундарын баарын чакырып кетебиз. Аябай кызыктуу чоң гүл көргөзмөсү коюлат. Анда соода саттык дагы болот ал жерде. Ошондой эле биздин борбордук аянтыбызда 2016 жылы өткөн, Кыргызстанда биринчи жолу билесиздер, Борсок фестивалю. Ошол салтыбызды улай эле 2019 жылы Борсок фестивалю өткөрүлөт. 150ден ашыкча борсоктун түрү коюлат. Бул жакынкы аралыкта мына ЮНЕСКОдан, Гиннестен өткөрүү максатында дагы алдын ала уюштуруп жатат бул иш-чарабыз. Борсокту кыргыз элинин улуттук тамак катары өткөрүлөт. Кимдер катышат ошого? Бул шаардагы биздин билим берүү башкармалыгы тарабынан демилгеленди. Алга улай эле биздин шаардагы бардык ишкерлер, борсок жасаган бардык ишкерлер чакырылат бул жерге.
буга чейин көрбөгөн кызыктуу түрлөр коюлат, буга чейин колдонулбаган бирок эски байыркы заманда кыргыздар колдонуп келген нан азыктардын түрлөрү да коюлат ал жерде. Өзүңүздөр билесиздер, улуттук көчмөндөр оюнунда биринчи орунду Ош шаары жеңип алды. Улуттук тамак аштары бул унутта калган байыркы кыргыздар колдонгон тамактарды. Мына ошолордун үлгүлөрү да коюлат бул жерде. Ал эми бул Борсок фестивалынын алкагында эле бизде Салбурун федерациясындагы чакырганбыз. Биздин Ош шаарынын өзүндө дагы ачылган Салбурун. Ал жерге да азыр биз сюрприз деп айтпай турабыз, бирок аябай кызыктуу кыргыздын улуттук оюндары ойнолот, ошол жерде көрсөтүлөт. Мыкты жаачылар келишет, тайган жана башка биздин улуттук түрлөр, спорттун улуттук түрлөрү коюлат. Ал эми Борбордук аянттан тартып биздин Нур мейманканасына чейин күз жарманкеси деп бул Ош областы тарабынан даярдалып жатат. Шаардыктарга арзан баада, дүң баада айыл чарба продукциялар коюлат, кечиресиздер. Жакшы, рахмат. Сиз жогоруда айтып кеттиңиз да, баягы 2-3 күнү ошол түрк дүйнөсүнүн маданий борбору катары иш-чаралар болот, 17 конок келет деп. 17 мамлекеттен келеби ошондо тагырга айтканда, ошо кимдер келет? Түрк сойго мүчө болгон 5 мамлекет жана байкоочу 7 мамлекет тарабынан уюштурулуп жатат да. Анан ошол мамлекеттин фото сүрөтчүлөрү келишет. Ошондой эле ырчылары. 8 мамлекеттин ичинен, ошондо биз азыр 8 мамлекеттин ичинен 17 адам чакырылып жатат. Жакшы, негизи сиздерде Ош шаарынын мэриясы өткөн жылы аябай жакшы үмүт менен шаарды баягы 6 аймактык башкармалыкка бөлдү эле да. 7 аймактык башкармалыкка, жапалак аймактык башкармалыкты коштук. Ошондой эле азыр биз билебиз, ар бир иш-чарада эл борбордук аянтка аябай батпай кетет да. Анан баягы шаар тургундары майрамдык иш-чараны көрөм деген тургундар, айрым тургундар көрбөй да калат да, баягы аркасынан ошол аймактык башкармалыктарга, баягы ар бир аймакка өзүнүн эли жакшы маанай тартууласын деп аймактык башкармалыктарга дагы баягы иш-чараларды уюштуруу максатында тапшырма берсеңиздер боло эле, алар шаар күнүндө кандай жумуштарды аткарат? Туура суроо берип жатасыз. Өзүңүздөр билесиздер, буга чейин дагы бизде ар бир ошол мамлекеттик деңгээлдеги чоң иш-чараларда 7 аймактык башкармалыктын бизде баардык эс алуу бактары, скверлер оңдотулуп, реконструкциядан өткөрүлгөн. Ошол бактарда жыл сайын бизде уюштурулат. Ноорузду билесиздер өзүңүздөр. Кыргызстандын көз карандысыздык күнүндө дагы ошол сыңгыр эле мына Ош шаарынын күнүндө дагы баардык скверлерде аттракциондордун баардыгы иштейт. Бул боюнча атайын тапшырмалар берилип, Ош шаар мэри Сарыбаш Талабек Насыбаевичтин протокол тапшырмасы менен 1 ай мурун даярдык иштер башталган. Бир эле биздин курулуш бөлүмү тарабынан да көзөмөлгө алынып жатат. Ар бир ошол сейил бактагы аттракциондор, ар бир ошол биздин мекеме уюм ишканалар, биздин аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдарына, ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбызга, карыларыбызга баардык ошол социалдык жактан түрдүү чөйрөдөгү жарандарыбыздын баарына толук шарт түзүү боюнча ишти алып барып жатышат. Бул жолу дагы 6 аймактык башкармалыктын баардык сейил бактарында баардык жеринде уюштурулат. Сөзсүз түрдө жалпы коомдук элдик сейилдөөгө шарт түзүлгөн. Ал эми жана айтып кеткен көз жарманкеси бул жылда шаардыктардын суроо талабы боюнча уюштурулат. Күз келип калды, кышка даярдык катары дүң баада арзан продукцияны алуу үчүн аябай көп адам келишет. Ошолго да шарт түзүп берүү максатында уюштурулду да. Ошондой эле бизде шаардагы маданият башкармалыгы тарабынан ошондой эле биздин музыкалык мектептерибиз бар, училищаларыбыз бар. Мына ошолордун жамааттары тарабынан ошол саат 10дон баштап саат 4кө чейин маданий программалар да уюштурулган жерлерде. Мына ошол жерде келип биздин сейилге чыккан жарандарыбыздын баардыгы сөз бирдей жерге топтолбостон шаардын баардык аймагында эс алса болот. Ал эми кечинде биздин Сүйүнбаев атындагы борбордук стадиондо чоң масштабтагы гала концерт уюштурулуп жатат. Бул жылы жылдагыдан өзгөчө биздин Кыргызстандын эң баардык жаш өзгөчөлүккө жараша түрдүү жанрдагы күчтүү ырчыларыбыз чакырылды. Айта кетсем, Кайрат Пиримбердиев, аябай популярдуу ырчыларыбыз, Нурлан Насип жаштар үчүн, Сыймык Бейшекеев биздин ортомун үчүн, Бактияр Токторов,
өзүбүздүн белгилүү ырчыларыбыз мына Ош шаарындагы Венера Назаралиева, Айпер Кулбаева, Асел Касымовалар келет. Чолпон Талипбек кызын да чакырдык, мурунку жолу чакырдык эле, жаштардын суранычы менен бул жолу да чакырып жатабыз. Ошондой эле азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Мына Мирбек дагы келип калышы мүмкүн. Ошондой эле Атабеков, ошондой эле Назбек Кенчинбаев менен Нурайым Азыкбаева да чакырылып жатат. Жообун бериши элек, эгер келип калса, мына ушул биздин эң мыкты виртуоз аткаруучуларыбызды да чакырабыз. Ал эми сюрприз катары азырынча айтпай турабыз, бирок сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Бул Казакстан менен Өзбекстандын эң белгилүү популярдуу поп музыка боюнча ырчыларын чакырабыз. Албетте шаар күнүн шаар тургундары аябай күтөт. Келет деп ишенебиз болобу телекөрүүчүлөр? Ооба. Өзүңүздөр билесиздер, мына Түрксойдун алкагында 22 эл аралык деңгээлде иш-чара өттү. Өтө жогорку деңгээлде өткөрдүк. Улуттук көчмөндөр оюнунда дагы жалпы шаар тургундары, ар бир мекеме, уюм, ишканалар, мамлекеттик, муниципалдык эле эмес, жеке менчик ишканалар өтө катуу жардам беришти. Бул инвестиция катары ушинтип кошумча биздин шаардын сырткы көрүнүшүн, шаардагы кайсы бир курулуш тармактарына жеке ишкерлерибиз дагы өзүнүн демилгелери менен, мэрдин демилгеси менен катуу жардам берген билесиздер да, реконструкциялык иштерде. Ар бир шаар тургунун жөн калган жок. Баардыгы жакшы сөзү менен, колдоосу менен, кээ бир акчалай, кээ бир ушул маалымат айдыңында биздин журналисттерибизге терең ыраазычылык билдирип кеткизи келет. Мына маалыматты жеткирүүдө эл аралык деңгээлде, республикалык деңгээлде, Орто Азияда өтө чоң иштерди аткарышты да. Ошого шаар мэри Талабек Насырбековичтин тапшырмасы менен биздин шаар элин жалпы ушундай колдоосу бийликти баардык тараптан ошого ошондой жооп кайтарышыбыз керек деп, мына гала концертти өтө чоң масштабта даярданып жатабыз. Баардык жаш өзгөчөлүгүнө жараша эң мыкты ырчыларды чакырып жатабыз. Келип көңүл ачып кетиңиздер. Коноктор да келеби? Мисалы башка мамлекеттен шаар күнүнө? Бул азыр өзүңүздөр билесиздер, азыр жана эле айтып кеттик, Турксойдун алкагында 17 адам бул фото сүрөтчүлөр. Андан сырткары биздин ырчыларыбыз да келет. Жалпысынан бир 30га жакын чет элден конокторубуз келет. Ал эми ички биздин жакынкы областтардан сөзсүз түрдө дайыма алдын ала билишет. Азыркы сиздер көрүп жаткан программалардан угуп, ар бир биздин шаар күнүндө Ош, Жалал Абад, Баткен областтарынан аябай көп коноктор келет. Ошондуктан дагы ар бир келген шаар конокторун, шаар өз тургундарын көңүлүн ачып, ошолорго бир эстетикалык жагымдуу маанай тартуулоо шаар мэринин тапшырмасы менен катуу деңгээлде даярдалып жатат. Жакшы, рахмат. Анан айрым учурда баягы шаар тургундарын десек дагы болот, конокторун десек да болот да. Мисалы, шаарда кандай гана иш-чара болбосун, борбордук аянтта өтөт. Анан ар бир мисалы иш-чара бири-бирине окшош деген сыяктуу дагы сөздөрдү айтып келишет да. Маселен, баягы Нооруз менен деле Ош шаарынын окшошуп калат. Маселен, ортодо студенттер баягы окшош формаларды кийип, айланып, бийлеп деп, анан балким мен берейин деген суроомда, балким сиздер иш-чараны өткөрөөрдө баягы режиссерлорго конкурс жарыялап, кимдин жакшы баягы идеясы боло турган болсо, ошол иш-чараны өткөрүү боюнча, тапшырманы берүү боюнча ойлонуп көрбөдүңүздөр беле? Балким конкурс жарыялоо боюнча. Туура суроо берип жатасыз. Ошол суроо пайда болсо, демек ошол коомчулукта айтылып жүргөн сөз да чындык. Моюнга алыш керек. Бизде белгилүү режиссер бар, мындай массовка деп коебуз, чоң масштабтагы миңдеген адамдар катышкан иш-чараны даярдай турган бир эле адам бар азыр, режиссер. Бирок профессионал эмес, массовканы даярдаганга тажрыйбасы жок адамды ал жерге алып келиш дагы бул чоң тобокелчилик да. Ошондуктан биз бир эмес ар бир иш-чарада сөзсүз түрдө өзүбүздүн коллегаларыбыздын баарына айтып чыгабыз. Кимдер ошого кааласа сценарийин жазганга, же болбосо ошол массовканы даярдаганга келиңиздер деп. Ноорузда өзүңүздөр билесиздер, Бишкектен чакырдык Чалабаевди. Эген Чалабаев келип, мына Кыргызстандын белгилүү режиссеру Ноорузду койду. Андан кийин көз карандысыздык күнүн дагы биз 3 тараптуу болуп туруп коюшту режиссерлор. Ар бир ошол иш-чарада сөзсүз түрдө биз жаңылык киргизгенге чоң көңүл бурабыз да. Бирок эми адамдарга
формаларды миңдеген адамдарга кайрадан тиктирип алмаштырганга сөзсүз түрдө каражат талап кылынат. Бирок ар бир иш чара өткөндө биз сөзсүз түрдө 200дөн 300дөн жаңыдан формаларды жаңыртабыз, тиктиребиз. Ошо менен кийинки иш чараларга баары жаңыланыш керек да. Азыр эми маданият башкармалыгына жаңы жаш жетекчи келди, Элжер Кадырбаев. Анын дагы жаңы жетекчи катары мына азыр 2 иш чарада тең өзүн көрсөтүп жатат. Сөзсүз түрдө тапшырманы койгонбуз анын алдына, бир креативдүү бир жаңы идеялар менен көпчүлүккө бир жакшы маанай, бир күчтүү идеологиялык максаттагы бурулуштарды жасай турган тапшырмалар берилген. Сөзсүз түрдө ошо сиздер айткан бир эл күткөн чоң бир мындай жаңылыктар, өзгөрүүлөр болот деп биз дагы күтүп жатабыз. Жакшы, рахмат. Ошондой эле чоң иш чарага мына шаар күнү деп атабыз. Сөзсүз түрдө бардык эл, сиз жогоруда айтып кеттиңиз, райондун тургундары дагы катышып келет эмеспи? Ошо райондун тургундары, шаар тургундары күткөн иш чарага чоң каражат дагы жумшалат да. Баягы шаар күнүнө карата жакшы маек куруп жатпадык беле. Ошол эле шаар күнү майрамда баягы жергиликтүү бюджеттен канча каражат бөлүндү деген суроо дагы узатылды эле. Ошого жооп берсеңиз. Өзүңүздөр билесиздер, жыл башында февраль айында биздин Ош шаардык кеңеши тарабынан атайын бюджет бекитилет. Ал бюджетте биздин Ош шаардык маданият башкармалыгы тарабынан ар бир иш чарага белгилүү каражат бөлүнүп, ал биздин депутаттар тарабынан анализге алынып, андан кийин бекитилет. Ошол Ош шаарынын күнүнө деп атайын белгиленген сумма бир 500 миң акча боло турган болсо, анын 300 миңге жакыны Ош шаарынын күнүнө карата сметасын баары такталып бүттү. Ошончо сметага азыр каражаттардын баары алынып, даярдык иштери жүргүзүлүп жатат. Бул маданият жагындагы иш чараларыбыз да. Ал эми техникалык жактан бул ушул Сүйүнбаев атындагы борбордук стадионду жалпы жасалгалоо, сахна жана үн күчөтүүчү аппаратуралар, ошондой эле биздин жанагы светошоу деп коебуз, лазердик шоу, ошолордун баардыгына атайын каражат ал дагы жумшалат биздин муниципалдык менчик башкармалыгы тарабынан. Алардын суммасын азыр Пирматов келгенде өзү айтат болчу, эми ал так болбогон үчүн мен азыр бул жерде ал жөнүндө маалыматты айтпай эле турайын. Жакшы, сиз ошол баягы бөлүмдө десек болобу, ал тармакта иштебесеңиз дагы, бул баягы Ош шаары үчүн чоң жаңылык болуп аткан. Бизде Ош шаарында аллеянын курулушу ойлоп атпайбы? Ана биз ушундай угуп калдык элек, Ош шаарынын күнүнө карата аллея дагы ачылат деп. Ошол боюнча айтып кетсеңиз, Ош шаарынын тургундары аллеянын ачылышына мындай күтө берсе болобу? Сөзсүз түрдө мына Кулатов кичи районунда шаар мэрisi Сарыбаш Талабек Насырбековичтин демилгеси менен шаардыктар үчүн ошол өзүнүн атына жооп бере турган шарт менен түзүлүш керек деп биринчи талап койгон. Өзүнүн келгенде Ош шаарынын өнүгүү программасы иштеп чыкканда дагы эң биринчи приоритеттүү багыттардын бири бул шаарды чыныгы заманбап немеге келтирүү болчу, көрүнүшкө. Ошонун бири эс ала турган бактар, аллеялар көбүнчө эле мына мурунку борборлоштурулган жерлер, Масалиев көчөсү, Ленин, Курманжановка көчөлөрүндө гана аймактарында жайгашып, ал эми жаңы түшкөн шаар аймактарында же болбосо бир отурукташканына бир 30 жыл, 20 жыл болуп калган шаар аймактарында жок эсе да. Бул ошо мына Батыш кичи району, Жапалак, андан ары жаңы түзүлүп аткан биздин кичи райондор, Фурхат, билесиздер. Ошондой эле мына аэропортко кетип аткан жактарда да. Ошондуктан эң биринчи ошо приоритеттүү багыт шаардыктар толук кандуу эс алыш үчүн жашыл зоналарды, аймактарды көбөйтүү. Ошол жерге эгиле турган биздин өсүп келе жаткан балдарыбыз, биздин пенсия чыккан ардагерлерибиз толук кандуу эс ала турган мындай эстетикалыктан жагымдуу, аябай жакшынакай жерлерди түзүү. Азыр ошол иштердин биринчиси болуп Токтоо паркынын 100 жылдыгына карата атайын ачылышы болду, билесиздер. Мына көз карандысыздык күнүнө карата заманбап деңгээлде оңдолду. Бул бир эле биздин Кыргызстандагы эле үлгү боло турган сейилбак эмес, бул Орто Азияда эле үлгү боло турган сейилбакка айлана алды деп эсептейбиз да. Ал эми экинчиси бул мына Батыш кичи районундагы Кулатов бульвары, бульвар болот бул жер. Көрүп турасыздар кандай мурунку көрүнүшү кандай эле, канча чоң наразычылыктар болду.
убагында өзүңүздөр билесиздер, сөздөр сандан сапатка өтүү мезгили өтө оор, адамдардын түшүнүшү да кыйын. Мыйзамды сыйлабай эле калганбыз да моюнга алышыбыз керек. Мыйзамдын чегинде иш алып барганда сөзсүз түрдө өтө чоң кыйынчылыктар чыгат. Ошол жердеги мыйзамсыз курулуштардын баары алып салуу үчүн жарым жылга жакын, 6 айга жакын убакыттар кетти. Канча наразычылыктар болду, бирок акыры түшүндүрүү иштери мыйзам чегинде иш алып баруунун негизинде оңдолуп жаткан жерди көрүп, шаар тургундары өзү да азыр айтып атпайбы, туура эле болгон экен деп. Эмне себептен кимдир бирөө өзүнүн жеке чөнтөгүнүн пайдасын табуу үчүн жалпы бир шаардыктардын миңдеген адамдар эс ала турган, ошолорго толук орток боло турган жерлерди ээлеп алыш керек. Азыр эми ошол жердеги бир эле Батыш кичи районуна эмес, Ак Тилек кичи районунан келип эс алышса болот. Көкүмбий көчөсүндөгү кеңеш Жапалактын бул жактары бар, Араланга бара жаткан жол, Көкүмбий көчөсү толугу менен аябай чоң аймак, ал жакта да көп адам жашайт. Ошол тараптагы 3 чоң аймактын адамдары келип кеңири эс ала турган жер болду. Демек баары убара болуп келип Токтогул багына же болбосо Жеңиш багына же Исхак Разаковдун алыс бактарга барып отурбай аябай жакшы шарт түзүлдү. Алиянын ичинде байгыл бизде баягы адатка айланып калбады беле, ар бир жер эс алуу бакта кичинекей чакан бизнес чөйрөнү ачуу боюнчачы, ошол боюнча кандай болот? Дагы эле жеке ишкерлерге арендага берип, алар жеке бизнесин өнүктүрө береби Алияда? Же ал жер таптакыр эс алуу жайга айланабы? Аябай туура суроо бердиңиз, актуалдуу суроо. Сөзсүз түрдө бизде ушундай түшүнүк болуп калган. Коомчулукта кайсыл жерде эс алуу жайы ачылса, кайсыл жерде бир жакшынакай жер ачылса, сөзсүз түрдө кайсы бир ишкерге берилип, анан барып кичинекей бир дүкөндөр пайда болуп, анан кийин дагы бытырандык айланып кетейт деп баардык шаар тургундары ошодон коркуп жатышат. Бирок биздин жетекчи шаар башчысынын тапшырмасы менен ал жерге атайын шаардын жалпы көрүнүшүн бузбай турган, ошол сейилбакты бузбай турган, бирок сөзсүз түрдө ошол балдарын ээрчитип баргандан кийин балдарга шериндиктерди алып бериш керек ата энеси. Аны заманбап, аябай кооз кылып, жанында ошол мындай таштанды таштай турган бир жакшынакай кутучалары менен, баардык шарттары менен гана атайын нормага жооп берген гана ушундай нелер ачылат, дүкөндөр ачылат. Бул соода саттык дүкөндөрү. Ал жерде бир этно буюмдар сатыла турган, чет элдиктер үчүн же өзүбүздүн ошо коноктор үчүн. Ошондой эле ошо кичинекей балдар жей турган ал жерге дагы азыр ушундай талаптар коюлуп атат. Сөзсүз түрдө сапатсыз мындай атайын жасалма боектор менен сатылган бир суулар жана башкалар эмес, ден соолукка пайдалуу гана сатыла турган. Бар сапатка өтүшүбүз керек. Сиз айткандай ошондой сиз мындай тынчсызданып жаткан нерселерге уруксат берилбейт. Жакшы, рахмат. Биз шаар күндө чоң аябай жакшы, кызыктуу концерт кечелерге, иш-чараларга көп болот экенбиз. Рахмат, убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн дагы бир ыраазычылык билгизели. Ишиңизге ийгилик, ар дайым эл кызматында болуп жүрө бериңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Эл сурасын программасы соңуна чыкты. Кийинки программадан көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.